Кыргызстанда аялдар үй жумушуна 5 эсеге көп убакыт коротот. Бул тууралуу Улуттук статистикалык комитеттин жетекчиси Бактыбек Кудайбергенов билдирди. Анын айтымында бул көрсөткүч аялдардын кесиптик өнүгүүсүнө тоскоол болот. Айылда жашаган аялдар шаардыктарга караганда үй жумушуна 1,3 эсеге көп убакыт коротот. Аялдардын эмгекке жарамдуу бөлүгүнүн 63,4% бала карап иштешпейт. Иштеген аялдар жумушка орношууда дискриминацияга дуушар болгону да айтылды. $1 миллион ашык каражаты бар орусиялыктар акчасын орус банктарынан чыгарып кетүүгө аракет жасоодо. Frank RG аналитикалык компаниясынын иликтөөсү көрсөткөндөй, 2022 жылы алардын ички депозиттери 20%га кыскарган. Ошол эле маалда чет элдик кыймылсыз мүлккө инвестиция салгандар көбөйдү. Бул биринчи кезекте Орусияга санкция салбаган өлкөлөргө тиешелүү. Маселен, Бириккен Араб Эмираттарында бай орусиялык кардарлар 800 миллиард рубльга активдерди сатып алышкан. Frank RG белгилегендей, Бириккен Араб Эмираттарында, Түркияда жана Кипр сыяктуу өлкөлөрдө люкс класстагы кыймылсыз мүлктөр капчыктуу орусиялыктар үчүн популярдуу болууда. 2022 жылы орусиялыктар ал жактардан жалпы суммасы 1 триллиондон ашык рубльга кыймылсыз мүлк сатып алышкан. Көптөгөн аманатчылар акчасын чет элдик банктарга которушууда же алтынга алмаштырууда. Бишкек мэриясы шаардагы 8 орто мектепте салттуу коңгуроонун үнүн күбөлөргө алмаштырууну чечти. Бул тууралуу муниципалитеттин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, долбоордун максаты окуучуларды патриоттуулукка тарбиялоо, мекенди сүйүүгө үндөө. Мэрия номер 3, 51, 93, 95, 96, 97, 99 жана 100 мектептер үчүн белгилүү комузчулар Нурак Абдрахмановдун, Асылбек Насреддиновдун жана Закирбек Дүйшөналиевдин аткаруусундагы күбөлөрдү тандап алганын белгиледи. Долбоор президенттин тарыхый маданий мурас объектилерин сактоого, изилдөөгө жана жайылтууга мамлекеттик колдоо көрсөтүү жөнүндө жарлыгынын алкагында иштелип чыкты. Европадагы айрым өлкөлөрдө коңгуроо үнү окуучулардын тынчын алганы үчүн өчүрүлгөн. Садыр Жапаров Түркияга жеке менчик учак менен барды. Маалыматты президенттин пресс катчысы Эрбол Султанбаев ырастады. Анын айтымында күйүү чумайга гана акча төлөндү. Учакты лизингке алуу иштери аяктай элек, андыктан Кыргызстан тарап күйүү чумайдын гана чыгымын мойнуна алат, деди ал. Садыр Жапаров Анкарага Air X Chapter авиакомпаниясынын Embraer Lineage 1000 учагы менен барды. Маалыматка караганда, бул учакта учуунун 1 сааты $14.850 түзөт.